Audio Jungle. Audio Jungle. Жаңы жыл бүткүл адамзат үчүн өзгөчө улуу майрам. Бул майрамды белгилөө биздин доорго чейинки 4-кылымда Месопотамияда пайда болгон. Ал эми биздин доорго чейинки 46-жылы Рим императору Юлий Цезарь жаңы жыл 1-январда башталат деген буйрук чыгарган. Ошол күндөн тартып биздин жаңы жашоонун башталышы катары сезилген бул күндү тосуп узатуу адамзат арасында салтка айланып келе жатат. Өткөн 2018-жыл биздин Ош технологиялык университети үчүн бир топ жемиштүү жылдардан болду. Жылдын башталышы менен окуу планына ылайык бүтүрүүчү курстар мамлекеттик экзамен тапшырып, студенттик доордун акыркы убактарын узатышты. Жыл сайын салтка айланган профессордук окутуучулук жамаат арасындагы спартакиада өткөрүлүп, эң мыкты команда катары 1-орунду технологиялык колледждин жамааты камсыз кылышты. Бул жакшы саамалыктуу эле 1-курстар аралык спартакиада студенттердин ортосунда өткөрүлүп, жыйынтыгында спортто университеттин намысын коргой турган курама командага мыкты спортчулар тандалып алынды. 21 февраль эл аралык эне тил күнү деп ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынган. Бул күндүн урматына арналып Ош технологиялык университетинде майрамдык салтанат өткөрүлдү. Биздин окуу жай информатика багытында бир топ жылдардан бери жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келет. Университеттин колдонмо информатика кафедрасынын жалпы жамааты бул адистикте билим алып жатышкан тайпалар арасында конкурс өткөрүштү. Жыйынтыгында P115 тайпасынын жаңы технологиялар командасы 1-орунга ээ болду. 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Кыргызстанда бул дата 2003-жылдан тартып жалпы элдик майрам катары киргизилген. Биздин окуу жайдын мырзаларын куттуктап майрамдык салтанат уюштурулду. 24 февраль Ош технологиялык университетинин күнү. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Кыргыз ССРнын министрлер кеңешинин түштүк регионундагы жаштарды жогорку техникалык билимге тартуу максатында каралган иш-чаранын токтомунун негизинде Ош шаарында жалпы техникалык бөлүм болуп ачуу менен башталат. Ал эми 1996-жылы 24 февралда Ош технологиялык университети болуп түзүлгөн. Биздин окуу жай республикадагы техникалык жана технологиялык багыттагы адистерди даярдоочу окуу жай болгондуктан келечекте илимге, техникага кызыккан бардык жаштар борборлору менен тыгыз байланышта иш алып барат. Белгилүү кинорежиссер Рыспек Жабировдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 5-мартта Ак калпак күнү деп белгиленген. Бул күндүн урматына Оштунун жалпы жамааты Ак калпак майрамын белгилешти. Технологиялык колледждин студенттери баштарына калпактарды кийип алышып, жөө жүрүшкө чыгышты. 8 март эл аралык аялдардын майрамы. Бул күндүн урматына Ош технологиялык университетинде майрамдык салтанат өткөрүлүп, окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Умарович куттуктоо сөздөрүн айтып, биздин университетте эмгектенип келген аялдарга арда грамоталар жана сыйлыктарды тапшырды. Илим изилдөөнүн ар кайсы багытындагы долбоорлорго биздин окумуштуулар да катышып, өздөрүнүн илимий эмгектерин сунушташат. Кыргызстандагы ишкер аялдарды колдоо максатында эл аралык аялдар күнүнө карата биздин окуу жайда USAID Agro Горизонт долбоорунун алкагында атайын семинар. Биздин университетте студент жаштарды улутубуздун көрөңгөсүн сактоого жана учурдагы ар кандай жаштар арасындагы терс көрүнүштөрдүн алдын алып, аларды болтурбоо максатында милиция кызматкерлери менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө жаштарды жаман иштерге аралашпоого, диний экстремисттик иш-аракеттерди жасабоого чакырыктар жасалды. Жыл
жыл сайын салтка айланып калган ыраазычылык билдирүү иш-чарасы окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Омаровичтин катышуусу менен өткөрүлдү. Ош технологиялык колледжинин экономика кафедрасынын жамааты тарабынан биздин университетке Улуттук банктын өкүлдөрү чакырылып студенттер менен жолугушуу өткөрүлдү. Биздин университеттин технологиялык колледжинин курулуш адистигинде билим алып жатышкан студенттер окуу менен катар жаштык учурга тиешелүү болгон поэзия кечесин өткөрүштү. Сахнада жалаң мырза жигиттерибиздин жаштык сүйүү, жаз жыттанган ырлары окулду. Ош технологиялык университетинин табигый техникалык факультети университеттеги эң чоң факультеттердин бири. Факультеттин иш планына ылайык мындагы билим алып жатышкан студенттердин ата-энелери менен жолугушуу өткөрүлүп, алыстан келген ата-энелер факультеттин материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты Ош шаардык борбордук бөлүгүндө Нооруз майрамын тосушту. Майрамга келген жалпы конокторго сый тамактар тартылып, ыр-бий коштогон концерттик программа тартууланды. Кыргыз Республикасынын кинематографисттер союзунун кызматкерлери улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына тартылган кинолор менен бүткүл республиканы кыдырып өсүп келе жаткан муунда классикага айланган чыгармалар менен тааныштыруу менен бирге Залкар жазуучунун чыгармаларында каармандарды ойногон инсандар келип жолугуш өткөрүштү. Адамзаттын тарыхындагы эң чоң прогрессивдүү көрүнүштөрдүн бири Улуу жибек жолу болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинин илим бөлүмү жана коомдук илимдер кафедрасынын жамааты менен биргеликте Улуу жибек жолу жана көчмөндөр цивилизациясы деп аталган тегерек стол уюштурулду. Окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Омарович Корей борборунун окутуучулары менен жолугушуп, атайын программанын негизинде Корея мамлекетинен билим алууга сынактан өткөн студенттерди ал мамлекетке жөнөтүү боюнча чечим кабыл алышып, алар калган билимдерин Кореянын жогорку окуу жайларына улантуу үчүн жөнөп кетишти. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультетинин жалпы жамаат ата-энелер жыйынын уюштуруп, бул жыйынга факультетте билим алып чыккан студенттердин ата-энелери катышты. Учурда ар кандай илимий ачылыштын негизинде жаңы техникалар менен технологиялардын пайда болушу адам баласынан өзгөчө билим үйрөнүүнү талап кылууда. Бул максатта биздин университетте аймактык биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган орто мектептин окуучуларынын ортосунда илимге байланышкан 8 багыт боюнча окуучулардын билим деңгээлин аныктоочу интеллектуалдык кароо сынак өткөрүлдү. Ош шаарында 54 мектептин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары биздин университетке ачык иш күндөрүнө келип, университет жөнүндө кеңири маалыматка ээ болушту. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти, спортто 20 жыл ойноп көптөгөн ийгиликтерге жетишкен Ош технологиялык университетинин ага окутуучусу Алмаз Атабаевдин спорттогу 20 жылдык мааракесине арналган атайын спорттук иш-чара уюштурулду. Окуу жайда даярдап жаткан информатика багытындагы студенттер практикадан кайтып келишип, отчетторун тапшырды. Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абдыкадыр Омарович бул жерде билим алып жатышкан алдыңкы студенттерге жеке өзүнүн жана жалпы жамааттын атынан, алардын ата-энелерине жана бүтүрүп келген орто мектептердин жамааттарына ыраазычылык каттарды тапшырды. Бүгүнкү күндөгү ар кандай укук бузуулардын алдын алуу жана жаштарды ошол иштерге кириптер болбоого чакыруу максатында Ош технологиялык университетинин илим бөлүмү тарабынан студенттер үчүн укук коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте атайын тегерек стол өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борбору жана кабыл алуу комиссиясы атайын иш планы негизинде кесипке багыттоо иштеринин алкагында Карагулжа район орто мектептеринин 9 жана 11 класстары үчүн ачык ишик күндөрүн өткөрдү. Биздин окуу жайдын автоматташтырылган системаларды программалар менен камсыз кылуу кафедрасында атайын англис тилинде сабак өтүлдү. Бул сабакты Франция мамлекетинин педагогикалык жогорку окуу жайынан атайын профессор келип магистранттарга, студенттерге өтүп берди. Биздин окуу жайда жетекчиликтин жана корей тили борборунун колдоосу менен теннис борбору ачылды. Теннис аянтынын ачылышты биздин окуу жайдын спорттун бул түрүнө кызыккан бардык окутуучулук профессордук курамдын мүчөлөрү жана студенттер үчүн эң жакшы самаалык болду. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин өзгөчө кырдаалдар кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан табигый кырсыктардын алдын алуу жана алардан сактануу боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ош шаардык бөлүмүнөн өкүлдөр келишип, өзгөчө кырдаал жана андан чыгуунун жолдору боюнча кеңири маалыматтарды беришти. Биздин окуу жайда эл аралык бөлүмүнүн кызматкерлеринин демилгеси менен чет элдик волонтерлордун катышуусунда волейбол оюну өткөрүлдү. Коңшу Кытай мамлекети менен биздин окуу жайдын ортосунда эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин окуу жайда Конфуций каанасы ачылып, тил үйрөнүү багытында мыкты шарттар түзүлдү. Биздин окуу жайда студенттердин интеллектуалдык деңгээлин өстүрүп, аларды келечекте коомдо татыктуу ордун табууга калыптандыруу максатында Жаштар комитети тарабынан Билерман ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлдү.
Окуу жайдын кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын орус тили окутуучуларынын жамааты тарабынан Александр Сергеевич Пушкиндин чыгармаларын даңазалоо жана аны жаш муундар арасында кеңири жайылтып, аны менен катар студенттердин рухий байлыгын арттырууга, алардын маданий эс алууларына шарт түзүү максатында акындын өнөр кечеси өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде аймактык илим, техника, инновация 2018 деп аталган илимий конференция өткөрүлдү. Жыл сайын салтка айланган бул илимий иш-чара бул жыл аймактарды өнүктүрүү жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналды. Алыскы Корея мамлекети менен Ош технологиялык университетинин ортосунда эки тараптуу кызматташууга ылайык Түштүк Корея мамлекетинин Соян Шал университетинен атайын өкүлдөр келишип, биздин окуу жайдын жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүштү. Бул жолугушуунун негизги максаты эки тараптуу кызматташууну мындан ары да өнүктүрүп, келечекте дүйнөлүк билим берүү алкагында биргелешип кадрларды даярдоо, эки өлкөнүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү, тажрыйба алмашууну жакшы жолго коюу болуп эсептелет. Билим берүү мекемелерин аккредитациядан өткөрүү маселеси андагы ишке ашырылып жаткан билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапатына баа берүү деген түшүнүктү билдирет. Аккредитациянын жыйынтыгы менен мындан ары 5 жылга окуу процессин уюштурууга, билим берүү процессин жүргүзүүгө мүмкүндүгү бар деген чечим кабыл алынат жана деңгээли жогору деген көрсөткүчтөрдүн негизинде окуу жай дагы 5 жылга билим берүү процессин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул көрсөткүчтөрдүн бардык талаптарына жооп берүү менен Ош технологиялык университети Кыргызстанда биринчи болуп эл аралык деңгээлдеги аккредитациядан өтүп, дагы 5 жылга техникалык багыттар боюнча адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул жакшы самалык була эле окуу жайыбыздын технологиялык колледжи дагы кадр даярдоодо жогорку жетишкендиктер менен дагы 5 жылга техника жана технология багытындагы орто билимдүү адистер даярдоо үчүн 5 жылдык мөөнөт менен аккредитациядан өттү. Ош технологиялык университетинде билим берүү жана илим министрлиги, Балдардын республикалык Алтын түйүн инженердик техникалык академиясы, Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматы менен биргеликте уюштурулган Биз 21 кылымдын интеллектуалдары аттуу эл аралык жаштар сынагы өткөрүлдү. Аталган сынакка республиканын бардык аймактарынан жаш ойлоп табуучулар, жогорку окуу жайлардын Ош технологиялык университети, Исхак Разахов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттери жана Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Белоруссия, Москва жана Санкт-Петербург шаарларынын окуучулары катышышты. Кыргызстанда бул сынак 21 жолу уюштурулуп, негизги максаты жаш, таланттуу балдарга келечекте өз өнөрүн өркүндөтүүсүнө колдоо болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинин Америка элчилигинин билим берүү жана маданият борборунун координатору Ричард Бойум окуу жайдагы Америка ресурстук борбору менен таанышуу максатында иш сапары менен келди. Ричард Бойум Америка ресурстук борбору менен биргеликте Ош технологиялык университетинин материалдык техникалык базасы менен кенен таанышып, өлкөдөгү алдыңкы катарда өнүгүп бара жаткан окуу жай экендигин баса белгиледи. Учурдагы коомдо жаштар арасында жүз берип жаткан ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу жана жаштарды жакшы билим алып, келечекте өз кесибинин мыкты адиси болууга чакыруу жана аларды азыртан руханий байлыктарды баалоого үгүттөө максатында биздин университетте студенттер жана бардык тайпалардын кураторлору менен окуу жайдын жетекчилиги жолугушуу өткөрүштү. Түштүк Корея мамлекетинин Сеул шаарындагы Суншил университетинин Суншил кайрымдуулук кыймылы тобунун мүчөлөрү бир жумалык жайкы лагерге келишти. Бул топ Ош технологиялык университетиндеги Ош Сежон Хагдан Корей тили борборунда жайкы лагерь өткөрүү менен биргеликте борбордо окуп жатышкан студенттерге жана окуучуларга Корей элинин үрп-адат, каада салттары менен жакындан тааныштырышты. Биздин окуу жайдын студенттери Ош шаарындагы Боорукердик үйүнө барышып, кайрымдуулук иштерин жасап келишти. Боорукердик үйү шаардагы жана алыскы райондордон келген кароосуз калган жаш балдарды жана багар көрөрү жок кары картаңдарды кабыл алып, алардын коомго аралашып жашоосуна кам көрүп келет. Окуу жайдын материалдык техникалык базасын жана студенттердин теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында биздин окуу жайга жаңы заманбап лабораториялык жабдуулар алынып келинди. Бул лабораториялык жабдуулар энергетика факультетине жана физика кафедраларына алынган. Энергетика факультетине келген лаборатория бир эле убакытта 58 лабораториялык жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк болуп, жалпы баасы 2 миллион сомду түзөт. Ал эми физика кафедрасына алынып келген лабораториялык жабдык 504 000 рубльду түзүп, 40тан ашык лабораториялык жумушту аткара алат. Күн өткөн сайын техниканын жана технологиянын өнүгүшү өзгөчө темп менен жүрүүдө.
Коомдогу бул сыяктуу өзгөрүүлөргө өз убагында аракет кылуу менен алга жылууда адамзат сөзсүз ошол техниканын кызматын пайдалана алышат. Ал эми бул жабдууларды калк арасындагы кызматын аныктоодо биздин окуу жайдагы студенттерге билим берүүдө жүргүзүлгөн практикалык иштер түрткү болот. Жаңыдан студенттикти орду баштаган технологиялык колледждин студенттери менен жолугушууда окуу жайдын жетекчилиги жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери шаардагы коомдук тартип жөнүндө кеңири маалымат беришип ар кандай жаман иштерден алыс болууга чакырышты. Биздин университеттин технологиялык колледжи 2004-жылы түзүлүп, бир канча техникалык багыттагы адистиктерге студенттерди кабыл ала баштаган. Окуу жайдын жаңыдан босого сынаттаган жаштарга окуу жай жетекчилиги маалымат берүү максатындагы жолугушууда алардын негизги милдеттери жана укуктары тууралуу маалыматтарды берди. Жарым кылымдан ашуун тарыхында Ош технологиялык университет өзүнүн өнүгүүсүндө көптөгөн инсандардын өмүрү, билими менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип келди. 1-октябрь карыялардын күнүнө арналган майрамдык салтанат өткөрүлүп, окуу жайдын ректору профессор Абитов Абдыкадыр Омарович биздин окуу жайга өмүрүн жана билимин арнаган адамдарды куттуктап белектерди тапшырды. Ош технологиялык университетинин студенттери менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келип атайын жолугушуу өткөрүштү. Учурда коомдо болуп жаткан ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында биринчи кезекте жаштарды коомдук тартипти сактоого чакыруу күч түзүмдөрүнүн иш пландарынын негизгиси болуп саналат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан башка өлкөнүн жарандары үчүн Кыргыз Республикасынын миграция жана чек ара кызматтарынын атайын өкүлдөрү келишип, аларга жергиликтүү мыйзамдар, алардын укуктары жана милдеттери тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Ха Цейёк мырза келип, мындагы Корей борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып, университет жетектилиги менен жолугушуу өткөрдү. Мында эки тараптуу кызматташуунун алкагында бир нече маселелер талкууланды. Ош технологиялык университетинин ПОФТАС жана технологиялык колледждин информатика кафедрасынын студенттери менен бул багытта иш алып барган адайын адистердин катышуусунда жолугушуу өткөрүлдү. Ал адистердин катарында биздин университеттин ушул адистиктерин бүтүрүү учурунда өз эмгек жолдорун татыктуулантып жатышкан мыкты адистер бар. Мугалимдер күнүнө арналган иш-чара эртең менен башталып, студенттер өздөрүн окуткан окуучуларын таң эртең майрамдык маанай тартуулаган жагымдуу музыканын кошчоосунда тосуп алышып, алардын ар бирине куттуктоо айтышып, гүл берип, сабактарын узатып жатышты. Окуу жайдын компьютердик лингвистика кафедрасы тарабынан компьютердик лингвистиканын бүгүнкү күндөгү ролу, келечеги, зарылчылыгы тууралуу өткөрүлгөн иш-чарага котормо багытында эмгектенген жогорку окуу жайлардын окутуучулары, окуу жайдын жетекчилиги жана бул багытта билим алып жатышкан студенттер катышты. Ош технологиялык университетине Казакстан Республикасынын жогорку билим берүү системасында эмгектенген атайын адистер атайын иш сапар менен келишип, биздин окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты. Учурдагы дүйнөлүк кырдаалды эске алуу менен биздин окуу жайдагы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кадр даярдоодо мындан да чоң жетишкендиктерге жетүүнү максат кылган биздин окуу жайдын жамаатына эл аралык билим берүүдөгү жалпы маалыматтар айтылды. Аң сезими ар кандай көрүнүштү тез эле кабыл алууга жөндөмдүү болгон жаштарга динден маалымат берүү, ар кандай терс көрүнүштөргө аралашпоого чакыруу максатында биздин окуу жайдын студенттерине атайын адистердин катышуусунда жолугушуу өткөрүлдү. Биздин окуу жайда биринчи курстар аралык спартакиада, спорттун улуттук жана классикалык түрүнөн өткөрүлүп, бул иш-чара 2 жумага созулду. Бул оюндарда мыкты көрсөткүчтөргө жеткен командалар арасындагы мыкты оюнчулар университеттин курама командасына кабыл алынып, ар кандай деңгээлдеги спорттук мелдештерде окуу жайдын намысын коргошмокчу. Эл аралык кыздар күнүн белгилөө 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бул күндүн урматына арналган биздин окуу жайда өткөрүлгөн жыйналышка Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен айым депутаттар, шаардагы мекеме ишканалардын жетекчи айымдары келишти. Ош технологиялык университетинде ар кандай факультеттерде, ар кайсы багыттарда билим алып жатышкан студенттердин ортосунда энкаунтер интеллектуалдык оюн өткөрүлүп, бул иш-чарага өздөрүн мыкты деп эсептеген бардык катышууну каалаган студенттер катышышты. Окуу жайдын жетекчилиги биздин университеттин лицейинде билим алып жатышкан окуучулардын ата-энелери менен жыйын өткөрүп, эки тараптуу аракеттерди ишке ашыруу тууралуу маселелер козголду. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндөгү жаш муундардын татыктуу билим алууларына жоопкерчилик менен мамиле жасоо эки тарап тең милдеттүү болууга тийиш. Ош технологиялык университети дүйнө жүзүндөгү суу ресурстарына арналган жалпы маселелерди талкуулоо боюнча эл аралык долбоорлорго катышты. 19-октябрь Кыргыз Республикасында социалдык кызматкерлер күнүнө карата биздин окуу жайдын бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан атайын иш-чара уюштурулуп, бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аида Касымалиева катышты. Биздин
Биздин арабызда поэзияга кызыгып ыр менен жашап, ыр саптары менен бардык нерсени айткысы келген жаштарыбыз аз эмес. Алардын бири Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү Нурлан уулу Нургазынын Үнсүз жарык деген аталыштагы ыр китебинин бет ачары болуп өттү. Билим алуунун эрте кечи жок. Ош технологиялык университетинде Маматалиева Флора Туркменовна өзүнүн 77 жаш курагында биология илимдеринин кандидат окумуштуулук даражасын ийгиликтүү коргоду. Флора Туркменовна бул аракети менен бүгүнкү күндөгү кыргыз коомундагы зор жетишкендиктин үлгүсүн жаратып, биздин мамлекетибиздин келечегин түптөөчү жаштарыбызга жол көрсөтүүчү катары эң негизгиси биздин университеттин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калуучу ийгиликтин баш аты болуп калды. Биздин университетке келип билим алууну максат кылган жаштардын саны убакыт өткөн сайын артууда. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин студенттери окуу жайга кабыл алуу аземин өткөрүштү. 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштардын, ал эми 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү, жаштар үчүн эң маанилүү болгон күндөрдүн урматына арналган майрамдык салтанат университеттин жетекчилигинин колдоосу менен шаардагы белгилүү ресторандын биринде өткөрүлдү. Бул иш-чарада окуу жайдын жетекчилиги тарабынан жаштарды куттуктоо менен бирге окууда жана окуу жайдын коомдук иштеринде активдүүлүгүн көрсөткөн, ошондой эле ар кандай деңгээлдеги спорттук иш-чараларда университеттин намысын коргоп ийгилик жараткан студенттерге ардак грамоталар менен бирге ыраазычылык каттары тапшырылды. Окуу жайдын технологиялык колледждин студенттери жаштардын майрамын өзгөчө белгилешти. Факультеттин жамааты жалпы студенттерди куттуктап, жетекчилик тарабынан каалоо тилектер айтылды. 2018 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жылына жана Ош технологиялык университетинин экология жана айлана чөйрөк кафедрасынын 20 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция өткөрүлдү. Бул илимий иш-чарага республикабыздагы белгилүү илимпоздор катышышты. Конференциянын негизги багыты болуп экология жана жаратылышты пайдалануу, илимдеги, практикадагы жана билим берүүдөгү актуалдуу маселелерге багытталды. Ош технологиялык университетинде базалык мектептердин окуучуларынын арасында кыргыз тил, математика, физика жана химия предметтеринин олимпиада өткөрүлдү. Аталган иш-чара 2 күнгө созулуп, областагы бардык райондордун окуучулары өздөрүнүн билим деңгээлин сынашты. Олимпиадага негизинен бүтүрүүчү 9 жана 11 класстын окуучулары катышып, аталган предметтер боюнча берилген суроолорго жооп беришип, жыйынтыгында билим деңгээлдерине жараша орундарды камсыз кылышты. Окуу жайдын инвестиция жана тышкы байланыштар боюнча проректор Аттокор Фурмат Төлөгөнович Индия мамлекетинин окуу жайларынын профессорлору менен онлайн түрүндө пикир алышып, эки тарапка тиешелүү бир топ маселелерди талкуулашты. Фурмат Төлөгөнович буга чейин Кыргызстандан Индияга билим берүү программасы менен барган топтун курамында ал мамлекет өткөн атайын семинарга катышып келген. Enactus командасы биздин университетте түзүлүп, эң мыкты долбоорлордун үстүндө иш алып барууда. Ош технологиялык университетинде IT технология боюнча маалымат берүү максатында жолугуш өткөрүлүп, бул иш-чарада эл аралык долбоорлорго катышуучу студенттерге бир топ маалыматтар айтылды. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө биздин окуу жайда атайын медициналык кызматкерлер жогорку категориядагы врачтар менен жолугушуу өткөрүлдү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлап, Айтматовдун чыгармаларын даңазалоодо графика нурду деген аталыштагы тегерек стол уюштурулду. 25 ноябрдан 10 декабрь күндөрүндө 16 күндүк жарыяланган акциянын алкагында биздин окуу жайда эмгектенген 40 жаштан жогорку аялдар арасында волейбол мелдешүүдө. Биздин окуу жайдын студенттери менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аида Касмалиева жолугушуп, волонтерлор клубун ачуу демилгесин көтөрдү. Ош технологиялык университеттин факультеттеринде эмгектенип жатышкан профессордук окутуучулук курам жолдоштук беттеш катары футбол оюнун ойношду. Окуу жайдын компьютердик лингвистика кафедрасынын жалпы жамааты менен биргеликте бул адистикте билим алып жаткан студенттер түшүм майрамдашты. Ош облустук балдардын чыгармачылыгы борборунун окуучулары Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чара өткөрүштү. 2018 жыл Ош технологиялык университетинин өзгөндөгү колледж үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Билим берүүдө жаңы демилгелер, сапаттуу окутуулар менен коштолуп турду. Окуу процесси толугу менен автоматташтырылган системаларга өткөрүлдү. Мамлекеттик сынактар авиан автоматташтырылган маалымат системасында ишке ашырылды. Обходной лист жоюлду. Лекциялар алдын ала бардык студенттерге принтерден чыгарылып, таркатылып берилүүдө. 8 предметтен окуу усулдук колдонмолор басмадан чыгарылды. Бардык предметтерден окуу методикалык колдонмолор авиан автоматташтырылган маалымат системасында жайгаштырылды жана студенттердин өздөрүнө электрондук түрдө берилди. Окуу жай чектөөсүз убакытта күчтүү ылдамдыктагы интернет менен камсыздалды.
Бош технологиялык университети туруктуу өнүгүүнүн жолунда бара жатат. Алдыдагы келе жаткан жылдар биздин окуу жайдын мындан ары өнүгүшүнө күбө болгон ак жолтой жылдардан болсун. Audio Jungle. Audio Jungle.